блогер деген кесип жок. Журналистти профессионалдуу журналист менен иштешкен абдан жеңил. Азыр уже журналисттин жана блогердин айырмасы жок болуп калды. Журналисттер катуу каршы чыгып берсеңиздер, блогерлер дагы ошол өзүнүн жаатында туура жумуш алып барып калат эле да. Бүгүнкү күндө блогерлер биринин артынан экинчиси кармалууда. Ошол себептүү коомчулук блогерлерди журналист катары кабыл алууда. А негизинен блогер жана журналист бул эки башка нерсе. Айрым саясатчылар да блогерлер менен кызматташып келет. Бүгүн биз жогорку кеңештин депутаттарынын блогер жана журналистиканын айырмачылыктары тууралуу оюн билмекчибиз. Жок, мен муктаж эмесмин. Мен өзүм социалдык тармактарда өзүм эле алып барам, жарандар менен байланышам. Мындай да азыр мен сизге бир сөздү айтсам жакпай калат да сизге. Азыр уже журналисттин жана блогердин айырмасы жок болуп калды. Себеби мурун болсо телевизорду көп көрчү жарандар. Азыр болсо телефон бул телевизор болуп калды да. Ошон үчүн телефондо TikTok, ар кандай Instagramды карап жүрүшөт да, YouTube. Ушул жерде журналистсиңби, блогерсиңби айырмасы жок. Сен кызыктуу маалыматты берсең, сен уже кыйынсың деп ушундай жарандар кабыл алышат да. Негизи жоопкерчилик кандай болот? Себеби көпчүлүк учурда блогерлер анча деле жоопкерчилик тартылбай, анан журналистикада жана такталган гана маалыматты берүү деген талап бар да. Туура айтасыз, блогерлер дагы такталган маалыматты чыгарыш керек. Такталбаган маалыматты чыгарса, алар дагы жоопкерчиликке ушундай эле тартылат. Бирдей эле жоопкерчилик. Мисалы мен азыр блогер катары чыгарсам бир мындай жалган маалыматты, мен дагы жоопко тартылыш керекмин. Жеке өзүңүздүн оюңуз боюнча блогер менен журналисттин айырмасы жок. Азыр уже айырмасы жок. Көбүнчө айтып атат го, эми журналистиканы окуп жүрүшөт. Да, туура айтасыз, журналистиканы атайын дипломду алып жүрүшөт. Бирок азыр заман өзгөрүлүп атат. Биз тилекке каршы ошол советтик доорунда болгон ой менен жашап атабыз. Журналистика бул атайын уже билимди алыш керек. Азыр керек болсо кээ бир блогерлер уже журналисттерден кыйын болушат да, маалыматты жакшы чыгарып, же мисалы путешествие боюнча, туризм жактан, маданият жактан чыгара алышпайбы. Ошон үчүн менимче уже азыр айырма жок болуп калды. Мен өзүм блогерлердин жардамын колдонбойм, бирок блогерлерди колдойм. Эми бул деле ачык пикирине жазып, бул деле бир биздин коомдогу активисттердин бири. Себеби алардын дагы мындай пикирлери кээде элге мындай бат таралат, элдин маанайын түшүнүп жазгандар дагы бар. Так журналисттерди эми бул журналисттер бул профессионалдуу, мындай силер аябай силерде мүмкүнчүлүктөр көп, мисалы үчүн ачык айкын жазганы, журналисттерди менен жакшы сүйлөшүп биз баарлашып колдойбуз. Бул туура эле. Негизи айырмачылыгы эмнеде блогер менен? Айырмачылыгы эми ошол профессионалдуулук болсо керек, а блогер болуп эми өзү кызыгып, ошону как хобби сыяктуу ошол бир көйгөйдү жазып, жанагы соц тармактарда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөндөрдүн бири деп эсептейм. А журналист бул эми кесип да, бул аябай мындай эмне деп коет, көп тараптуу да. А блогер өзү бир жаккан бир өзүнүн ошол тармагында, соц тармакта элдер менен өзүнү реклама тарабынанбы же башка мындай бир багытта деп ойлойм. Мен кызматташкан блогерлер алар журналисттер да. Негизи эле иштешкенде албетте адам кайсы ишти кылбасын, өзүнүн ишин мындай майын чыгарган кесипкөй адам болсо жакшы да. Журналистти профессионалдуу журналист менен иштешкен абдан жеңил, анткени ал билет да, кайсы чындыкты кандай туура жеткизиш керек, бирөөнүн акысына кирип калбаш керек дегендичи. Блогерлер ар кандайлар бар. Бир жакшы нерсени үндөп турган блогерлерди албетте колдойбуз. Бирок өзүн атаган колдонуп, ошол кестен акча табыш үчүн бирөөнү жамандаганга да даяр болсо, эми албетте ал туура эмес иш. Негизи эле блогер менен журналисттин айырмачылыгы эмнеде? Азыр көбүнчө эле журналист менен блогерди бир көрүп калбадым. Журналист туура эмес, чындыкты туура жеткизгени билиш керек деп ойлойм да. Блогер эмне кылган? Каалаган маалыматты каалагандай тарата берген, эми ал мындай бул туура эмес иш да. Блогер эмнени билиш керек? Блогер деле журналист катары мындай бир профессионалдуу туура кылыш керек иштичи, мындай чындык. Например, азыр анча-мынча блогерлер биздин эмес, коңшу өлкөлөрдө дагы
туура эмес бир финансовый пирамидаларды реклама кылган үчүн түрмөдө отурушат да. То есть эми андай ишке барбаш керек да. Эгер ал ишин билбесе, ошону терең түшүнбөсө, аны реклама кылган бул элге да зыян алып келесиң, акыры өзүң да башыңа түшөт да. Негизи эле мындай блогер журналисттин ордун баса алабы? Мен таныган блогерлер бар, бирок алардын журналистика билими да бар да. То есть мен ал жерде маселе көрбөй элемин. Алар билет чектерди. Жалпылап айтканда. Жалпылап айтканда, эми биз ишине карата сындашыбыз керек. Кээ бирде мындай мен деле айта албайм, кимиси журналист, кимиси блогер. Кылган ишине карата айта алабыз да. Мен бирөө кээ бирде чыгат, бир туура эмес реклама айтам, это туура эмес нерсе кылып атат, эртең дагы эл жабыркайт, акыры өзү да жабыркайт депчи. Билими жок болсо маселе. Билими негизи эле билбеген нерсеге мындай мурун тыгып, баш тыгып кереги жок да. Блогер менен журналистке жоопкерчилик бирдей эле каралабы? Кандай болот? Бизде мыйзамда антип бөлүнбөйт го дейм. Бизде жалпы бирөө зыян тартып калса, ошол сени мындай сотко бергенге акысы бар да. Ал жерде журналистсиң, блогерсиң деп деле бизде мыйзамда бөлүнбөйт го дейм мен билгениме. Нет, во-первых, я не пользуюсь услугами блогера, а во-вторых, я хочу сказать, блогер — это не журналист. Журналист — это профессиональные люди, которые получают образование, они учатся, они к этому стремятся, понимаете? У них есть большая практика. А блогеры — это же самоучки. На сегодняшний день это же интернет, и все, как на молодежном сленге называется, все хайпуют, да? А на самом деле, знаете, там же есть такая грань, как уважение личности. Неважно, он политик или он простой гражданин, да, у каждого есть свои права. Вот представьте, вот вы идете на улице, вас останавливают, вас снимают, да, а вам этого не хочется. Это же ваше право. Вы же можете сказать, ну извините, а почему меня снимаете? Я этого не хочу, да? Почему блогер должен именно пользоваться тем? Я считаю, что у каждого есть свои права и обязанности. И у блогеров то же самое. Да? Ты должен именно уважать эти права и обязанности каждого гражданина. Я еще раз хочу сказать, не имеет значения знаменитость, публичность, не имеет значения политику, но есть определенные рамки, как я до этого сказала. Их нужно соблюдать. И все это вот делается на самом деле с разрешения. А вот так вот у нас сплошное, все, кого хочу, снимают или еще что. Или вот помните вот этот случай, когда родительница, да, оскорбила учительницу, кричала, унижала, да. А мы ж только смотрим ту сторону, мы не смотрим, учительница плакала, она была расстроена. Понимаете, у нее есть семья, у нее родственники, она себя почувствовала, на самом деле, ее унизили, оскорбили, да. Но это так вот все разошлось, и в такой это было форме, кто-то пожалел, кто-то наоборот, да. И вообще, я бы вам хотела бы сказать, да, всегда надо понимать этого человека и вставать на его место, как бы он отреагировал. Вот, и поэтому вот такие моменты надо всегда учитывать. Надо друг друга уважать. И это очень много значит. Эми туура суроо бердиңиз. Блогер менен журналисттин айырмасы кандай деп баягы күнү мен бул жерде дагы палатадан айткам. Эми журналист деген ал 5 жыл атайын өзү ошол окуу жайды бүтүп, журналистиканы бүтүп, иликтөөлөрдү жасап илгертен бул журналист деген кесип болуп келген. Блогер деген кесип жок. Блогер деген эми ар кандай болуп атат да. Блогер мен деп эле барып бирөөгө жалган жала жаап коюш мүмкүн. Анан бир жетекчилерди барып бир жумуш айтса аткарбай койгон болсо, сразу эле анын жаман жактарын чыгарып атышат, чалдырып. Мен мисалы үчүн журналисттерди колдойм. Журналист деген бул кесип. Атайын ошо 5 жыл окуган, баягы чымчык сойсо касапсыз сойсун деген кыргыз элинде макал жөн айтылган эмес. Ошон үчүн блогерлер ал жакшы бир товарыны, соода сатыкка, жанагындайларга реклама кылса болот. Анан жанагы жетекчилерди, мекеме ишканаларга барып, анан кийин бирөө менен мамилеси келишпей калса, бирөө заказ берип койсо эле барып акчаны алып алып, барып кылганга өтө каршымын. Ошону коомчулук бардыгы, мына силер дагы журналисттер бирге күрөшүп, аларды токтотуш керек. Мен эч кандай неме жок. Блогер менен журналисттин мыйзамда жоопкерчилиги мен так билбейм азыр. Жагандай жалган жала жабуу боюнча андай штрафтар бар. Журналистке мындай журналист
андай иш кылбайт да журналист. Илгертен журналисттик иликтөө деген болгон. Илик деген ал бүт ийне жибине чейин барып үйүнө барып жанагы кырсык болобу башка кандай иш болсо ийне жүзүнө жеткирип элге алып чыкканлар. Мына мондой болгон деп. А блогерлер иликтеп атабы. Алар бир айтып койсо, ушунду айт десе ушунду айтып коет. Ошондой такталбаган маалыматтарды берген убактар көп болуп атат да, көрүп атасыздар да. Эми тартипке келиш керек. Мен адилет болгон жакшы да. Бирөөнү жөндөн жала жапкан болбойт. Өзүңүз блогерлердин кызматын колдоносузбу? Өзүм блогерлердин кызматыны көргөн эмесмин. Мен блогерлерди мен тааныйм, баарын эле тааныйм. Мен антип бирөөнү мынтип жазып кой, жамандап, мени мактап жазып кой деп жанагындай неме кылган эмеспиз. Жакшы тааныш блогерлер бар. Мен эч кандай бир блогерлер деген мен мыйзам чегинде жүргөн кишимин. Мен өзүм буга чейин баш аягы менен 27 жыл улуттук коопсуздук кызматында иштегем. Мен блогер жана башкаларды тааныгымдан келбейт, алар менен катташкым да келбейт. Мен өзүмөн афсалдуу баракчам бар, жасап аткан жумушумду ошол өзүмдүн шайлоочуларыма өзүмдүн баракчам аркылуу менин жардамчыларым бар, кеңешчилерим бар, ошолор гана жеткизет. Эч кимди жалдаган да эмесмин, жалдабайм дагы. Ага акча каражатым дагы жок блогерлерге. Бирок мен айтат элем, мыйзам чегинде болуш керек. Ар бир эле мондай телефон көтөргөн, микрофон көтөргөндүн бардыгы бизде эмне болуп кетти? Оператор болуп кетти, телефон көтөргөндөр, микрофон кармагандардын бардыгы журналист болуп кетти. Журналисттик этика деген бар, мыйзам бар журналисттер боюнча. Аны үчүн аккредитациядан өтүш керек, башка кылыш керек. Ошондо гана биз, мен ойлойм, бир мындай жанагы келебиз да, мыйзам чөйрөсүнө. Биз же эки нерседен коркушубуз керек да. Биринчиси ошол эле тартып аткан же болбосо ошону берип аткан, заказ кылып аткандар, жанагы буйртма берип аткандар же мыйзамдан коркуш керек, же болбосо ыймандан коркуш керек да. Ошон үчүн мен айтат элем бардыгы мындай жолдордон алыс болушубуз керек. Билем деген киши интернет булактарынан, жогорку кеңештин отурумдарынан, комитеттердин отурумдарынан өзүнө керектүү маалыматты алып алат. Аны үчүн могу жерде жогорку кеңеште аккредитациядан өткөн журналисттер бар, телевидениялар бар, жана башкалар бар дейм. Айырмасы эмнеде журналист менен блогердин? Мен буга чейин деле айтпадым. Эми журналист деген бул менин түшүнүгүмдө 5 жыл атайын ошол жерде же 4 жыл бир жогорку окуу жайда окуйт. Журналисттик кесипти жактайт. Ошол жерден өзүнүн бүт жана тажрыйбасын, жанагысын көрүп келет. Андан кийин гана ал киши ондай телефон кармап алып же болбосо микрофон катары эле бер кылбайт. Журналисттик этика деген бар, мыйзамдарды билет. Анан бирөөдүн жөн эле тартып алып эле хайп үчүн же башка болсо үчүн адамдын аброюна шек келтирип албаш керек. Мыйзамды билиш керек. Эмне үчүн дегенде биз буга чейин дегуманизация, декриминализация деп бир нече беренелерди жана клевета, оскорблениеден алып койдук да ошонун көйгөй. Азыр биз акырындап киргиздик го. Эмне үчүн дегенде ар бир жаран ошол эле ар бир биздин блогер дейбизби, жанагы кесипкөй дейбизби, кесипкөй эмеспи, ошол кишилер биринчи интернет булактарына жүктөөрдүн астынан өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да. Мен ушул кишинин аброюна, ушул кишинин жанагысына доо кетирип албаймын депчи. А если доо кетире турган нерсе туура эмесми, такталбаган маалыматтар берсе, анда мыйзам астында жооп бериш керек. Ыйман астында да жооп бериш керек. Мен ойлойм, негизи журналисттер, сиздер өздөрүңүздөр дагы сезип атпайсыздарбы? Журналист болуш үчүн сиздер окууну бүткөнсүздөр. Канча тажрыйба эме кылыш керек, иштеш керек, көрүш керек, журналисттик этиканы үйрөнгөнсүздөр. Ошондуктан мен ойлойм, журналистика жакты дагы таза кармаш керек. Анан эми блогерлер көп учурда менин билгениме караганда, мен журналистмин деп өзүн тааныштырат экен да көп учурда. Ошондуктан мен негизи ойлойм, блогер болобу ал адам же журналист болобу же жөнөкөй эле бир жаңыдан эле бир баягы соц тармактарга кирген адам болобу, бирөөдөн акча эме кылып туруп, вымогать этип, коркутуп, ушундай мен мындай материалдарды чыгарам деген, бул уже кылмыш да. Бул жерде алар кармалганы бул журналистикага же блогерствого кылып аткан каршы мамлекет тарабынан кыймыл аракет эмес да. Бул эми кылмыш кылып атпайбы, бирөөдөн акча сурап жана шантаж кылып атат да. Ал деген эми мошенничество деп коет го бизде, алдамчылык. Андыктан мен ойлойм, биз негизи коомчулук мындай көрүнүштөргө
катуу каршы чыгып беришибиз керек. Анан силер журналисттер катуу каршы чыгып берсеңиздер, блогерлер дагы ошол өзүнүн жаатында туура жумуш алып барып калат эле да. Рахмат.